Саламатсызбы ардактуу көрүүчүм. Сизге терең ыраазычылык, акысыз сабакка кирип өзүңүздүн эң баалуу болгон ресурс убактыңызды арнап атканыңызга. Демек, сабакка кирсеңиз сиз психологияга көптөн бери кызыгасыз. Психолог болсомбу, деги эле ушул жаатта билим алгым келет деген адамсыз. Демек, өз дарегине туш болдуңуз. Анда эмесе алгач таанышып алсак, менин аты жөнүм Сейил Калдыбаева, сертификаттуу коуч жана дипломдуу психологмун. 13 жылдык тажрыйбам бар, практика кылып келе жаткан психологмун. Билимдериме токтолсом, биринчи билимим бул Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университетте журналистика жана адаий ишмердүүлүк факультетин аяктагам 98-жылы. Андан кийин экинчи жогорку билим катары Ишеналы Арабаев атындагы университетте практикалык психология бөлүмүн аяктагам. Анан эң сыймыктана турганым бул Германияда ICL институтунда алган билимим. 1 жылдык билим алып, сертификатка ээ болгом жана ошол жерде өзүмдү толугу менен трансформация кылгам, жарааттарыман айыктам деп айта алам. Андан сырткары көптөгөн сертификаттардын эсимин бул жерде санабай эле коеюн, баардыгы кирген жок бул жака. Билимге тойбой келем, суусап келем, жолдошум менен 70 жашка чейин, 75 жашка чейин баса окуйм деген келишим түзүп алганбыз. Жолдошум жөнүндө айтып калдым, экөөбүздүн баш кошконубузга 24 жыл болду. Кудайга шүгүр, бактылуубуз деп айта алам жана ортодо бир кыз, бир уулдун апасы болдук. Кызыбыз турмушка чыгып небере жетим жытадык, тайне тайата статусуна ээ болдук. Ал эми уулубуздун жакшылыктары буюрса алдыда. Эми коуч ким? Бүгүнкү күндө коуч деген сөздү укканда көптөрүбүздө ичибизде кандайдыр бир жагымсыз сезимдер болушу мүмкүн. Коучтар көбөйүп кетти, коучтар үй бүлөнү ажыраштырат. Ушу коуч үйрөтүүчүлөрдүн азабы өттү деп. Негизи эле биздин бүгүнкү күндө онлайн дүйнөсүндө коуч деген сөздүн туура эмес түшүнүп келебиз. Коуч бул устат болчу, устат эмес, өнөрүн өткөрүп берген окутуучу да эмес, насаатчы дагы эмес, тренер дагы эмес, спорт тармагына кийин эле келген бул сөз жана консультант эмес. Анда ким? Коучтун сөздүн этимологиясына кайрыла турган болсок, бул ушул арабанын аталышынан келип чыккан. Башкача айтканда, арабага отурган жүргүнчүнү А чекитинен Б чекитине коштоп баруучу болгон. Коуч да түздөн түз ушуга байланыштуу, келген кардарын А чекитинен Б чекитине чейин жыйынтыкка, результатка жеткичекти коштоп барат. Албетте, коучингдин өзүнүн көндүмдөрү, ыкмалары, воронкасы жана башка инструменттери менен. Мындайча айтканда, коуч эч качан даяр кеңеш бербейт, окутпайт. Болгону адамдын ички дараметин, потенциалын ачып, суроолордун жардамы менен адамдын ичинде көмүлүп калган мындайча айтканда байлыктарын чыгарат, дараметинин туу чокусуна жеткирет жана адамдын суроосуна жоопту өзүнүн ичинен алып чыгат. Анткени адам жашоосунун автору өзү жана өзүнүн жашоосунун эксперти өзү. Мындайча айтканда, ал өзү өзүн толук билет. А коуч болсо ошол адамдын ичинде катылып жаткан баардык жакшы дагы, жаман дагы нерселерди алып чыгып, чыныгы нукура жүзү менен беттешүүгө, жан дүйнөнү аңтарууга, ички айыгууга өбөлгө түзүүчү адис. Кесипкөй коуч курсуна эмне себептен келишет? Психологиянын негизин кыска убакытта үйрөнгүсү келгендер, психолог бирок кардарлар менен иштешүүдөн корккондор, жашоом максатсыз жашагандаймын, жан дүйнөмдү боштукту толтургум келет деп жашоосунда миссиясын таппай жүргөндөр келет. Кардарлар жумушу, командасы бар, бирок кирешеси өз ойлогондой эмес эксперттер, бизнесмендер, сетевиктер келет. Анан дагы болгон билими бар, мүмкүнчүлүгү бар, бирок өзүн кура албай жүргөндөр, результатка жетпегендер келет. Алар кандай жыйынтыктарга ээ болушат? Психолог болбой туруп профессионалдуу жардам көрсөткөндү үйрөнүшөт. Психологдор коркпой консультация кыла башташат, миссиясын аныкташат, команданы туура башкарып, финансылык эркиндикке чыгышат, финансын иреттешет жана билимин иш жүзүнө ашыра алат. Эми окуучулардын жыйынтыгына токтоло турган болсом, кыскача бул Венера мугалим жашоосунун маңызын жоготуп койгондо курска келип миссиясын аныктаган. Бүгүнкү күндө англис тилинен өтө престиждүү колледждердин биринде сабак берет жана коучингди үйрөнүп алып, студенттерине, ага чейин мектептин мугалимдерине, ата энелерине коуч сессия аркылуу жардам берип, андан сырткары өзүнүн жашоосундагы зомбулуктан, балдарын боло турчу зомбулуктан, кооптуу чөйрөдөн алып чыгып, өз алдынча өмүр сүрүүдө. Андан кийинки менин окуучуларым Ыскүл жана Жанна, булар психология факультетинин студенттери, Европада окуу жайларынын бирөөсүндө окушат жана ал жакта окуп жатып дагы консультация кылганда өздөрүнө болгон ишеним болгон эмес. Кесипкөй коучка келгени, алар техникасын үйрөнүп алып, окуу жайды аяктай электе эле ишенимдүү түрдө консультацияларды өтүп, кирешеге чыга башташты. Буга чейин
коркунуч болгон. Мундус бүгүнкү күндө психологияда магистратураны окуп жатат. Мен да кесипкөй коуч курсуна келип, өзүнүн вазыйпасын, миссиясын аныктап, иденттүүлүгүн тактап, этнопсихолог деген максат койгом. Бүгүнкү күндө ошол нерсесин ишке ашырып, курстан кийин олуттуу чечимдер чыгарып, кайын журттан бөлүнүп, кызын сексуалдык ыдыктан коргой алган кайнатасы тарабынан келген жана этнопсихолог катары жеке бренд түптөп курс ачып кирешеге чыкты. Анан айнура бул менин бүгүнкү күндө шакиртимен баштап партнерлукка чейин жетти. Психология жаатында азыр студент, Германияда мен окуган институтта аяктады. Учурда дагы бир чет өлкөдөн билим алып жатат. Коучингдеги смарт максаттын жардамы менен Жолдош экөө үйлүү болгон. Психология тармагына тапшырып, коуч сессияларды өтүп, бүгүнкү күндө киреше табууда. Айзат, бул мага келгенге чейин Айзат айым Жолдошу менен мамиледе өз позициясынан бекем тура алган эмес, бирок жыйынтыгында азыр өзүндө ички психологиялык иммунитетти жаратып, күйөөсүнүн алдында кадыр баркка ээ болгон, үй бүлөсүн бекемдеп, өзүнө болгон ишенимди мыкты деңгээлге чыгара алды. Кийинки Назира айым бул салык кызматында мүдүрлөрдүн бири, кызы менен мамилесин жакшыртты. Студент кызы менен жумушунда кол алдында иштегендерге чыныгы лидер болууну өздөштүрдү, коучинг сессияларды өтөт ага, жана кызы менен бүгүнкү күндө мага ыраазычылык дайыма айтып келет, таттуу мамиле кура алдым деп. Улугай ол абдан престиждүү гимназиялардын биринде немис тил мугалими Бишкекте, классында балдарына коучингдин ыкмаларын колдонуп, заманбап мугалим болуп, ата эне окуучулардын ыраазычылыгын алууда. Андан кийин Зарина айымдын бул сферасы, сулуулук сферасында эмгектенет, дизайнер. Курс учурунда өзүнүн өспүрүм жалгыз бой эне, курс учурунда өзүнүн өспүрүм балдары менен аябагандай жакшы тил табыша алды. Кыскасы, алардын жан дүйнөсүндө эмне болуп жатканын курстун ыкмалары, курста үйрөтүлгөн ыкмалар менен билип, санаасы тынчып калганын айтат. Негизи эле урматтуу азыр мени көрүп аткан айымсызбы, мырзасызбы, убакытты уттурбайлы. Биз көп учурда өзүбүздүн каалоолорубузду четке жылдырып келебиз. Көптөн бери окусам, билим алсам, психологияда өзүмдү өнүктүрсөм, адамдарга жардам бергим келет, бирок кантип деп жүргөн болсоңуз анда месте убакытты уттурбаңыз дейт элем. Жашооңуздагы эң негизги долбоор жана жашооңуздун автору, эксперти сизсиз, өзүңүзсүз. Өзүңүзгө өзүңүз жоопкерчилик алмайынча жашооңузда эч кандай өсүү жана сиз каалагандай трансформация болбойт. Коучинг курсумда коучингдин ыкмаларын, коуч сессия өткөрүүнүн техникаларын, кардар менен бир толкунга түшө билүү, активдүү угуу техникалары, шыктандыруу жана смарт максат айтор толтура инструменттерди берем жана ошого кошумча бул запускта бир бонус бар. Бул арт-терапиянын бир түрү маг картаны үйрөтөбүз. Метафорический карты. Бул жерде коучингдин ыкмалары аябагандай чоң жардамга келет. Эч бир терапия суроолордун жардамсыз өтпөйт. Эгер күчтүү суроо бергенди билсек, күчтүү терапия өтө алабыз. Коучинг бул кандай гана терапия болбосун, ошол нерсенин негизи. Андыктан сиз бул жерде эки коуч сессия өткөргөндү жана арт-терапия маг карталар менен иштегенди үйрөнүп кетесиз. Теория менен практика айкалышкан. Биринчи эле сабактан баштап практика кылып баштайбыз. Курс учурунда 3 кардар менен биздин көзөмөлдө иштешесиз жана эң негизгиси учурда бул курска 50% арзандатуу менен катталуу жүрүп жатат. Эгер кааласаңыз еще баскычын басып WhatsAppка өтүңүз же болбосо сизге ссылка берген менеджерге байланышыңыз. Анда эмесе сизге ийгилик, унутпаңыз, жашооңуздагы эң маанилүү, эң баалуу проект бул сизсиз жана курска келип престиждүү, келечектүү, кесипкөй коуч болуңуз. Бүгүнкү күндө эң эле белгилүү коучтардын бири Тони Роббинс бир коуч сессиясына $1 миллион алат. Ал эми Айсел Сыдыкова биздин кыргыз элиндеги белгилүү бизнес коуч, ал болсо 1-2-3 жыл мурун, 2-3 жыл болуп калды окшойт, €2000 алат. Негизи эле бул абдан кирешелүү кесиптердин бири жана учурда Кыргызстандын рыногу бош, чыныгы кесипкөй коучтар саналуу гана алар менин окуучуларым. Ошондуктан чамдаңыз, сизди курсумда күтөм. Көрүшкөнчө.